Илгери бир атагы чыккан ууру болуптур. Анын жалгыз баласы бар экен. Баласы чоңойгондо атасы чакырып алып: Балам, мени сыйласаң ууру бол. Мындан бөлөк жакшы кесип жок. деди. Баласы капаланып: Ата, эгер мени адам кылам десең, уурулук кесипти үйрөтпө. Андан көрө адал эмгек кылайын. деди. Ууру аябай ачууланды. Атанын жолун жолдобойт деген эмне? Атанын тилин албайт имиш. Менин сөзүм эки эмес. Айтканымдан кайтпайм. Бүгүн түнү төмөнкү айылдагы Жогушбайдын кызыл өгүзүн уурдап кел. Уурдабасаң көзүмө көрүнбөй, ошондон ары жогол. Бала макул деп үйдөн чыкты да Жогушбайдын кызыл өгүзүн күзгү эгинге сатып келди. Аны атасына айткан жок. Балам өзүмдү тартып ууру болот экен. Деп атасы чоң кубанды. Өгүздү союп алышты. Ата, бул этти жегенден мурда экөөбүз таразага чөөлү. Эт бүткөндө кимибиз канча семирет экенибизди ошону билели. деди бала. Атасы макулдап экөө таразага түштү. Арадан 1-2 жума өткөндөн кийин эт түгөндү. Экөө таразага дагы түштү. Атасы мурункудан 2-3 кадак арыктап калыптыр. Ал эми баласы болсо 5-6 кадак семирген экен. Бул ишке атасы таң калып баласына жөн сурады. Таң кала турган эч нерсе жок. деди баласы. Сиз эт жеп жатканда уурулугум ачылып калбагай эле деп коркуп жейсиз. А мен өгүздү сатып келгем. Ошондуктан коркконум жок. Жегеним аш болду. Ар ким өз эмгеги менен гана семире алат. Ошондо атасы баласына: Уурулук эң жаман иш турбайбы? Сен бул бузук жолго түшпөй, түзүк жолго түшкөнүң жакшы болуптур. деди.